чогултам деп барган жокмун. Мен элдин жүрөгүндө орун табам деп бардым. Тилекке каршы кайра эле ошол Бакиевдин учурунда жүргөндөр мурункулардын баары тең кайра келип бийликти басып алды. Эми басып алды да сөздүн ачыгы. 5000 кишини площадка топтоп туруп, элди башкарбай, элди багыш керек болуп атты. Булар башкарам деп келатат, мен багам деп келатам. Азыр биринчи кадам катары ошол министрдин айлыгын 3000 кылабыз, 4000 кылабыз. Ошол пенсияга тең беребиз. Мына алтысында көрдүңөр да. 30 миллион доллардан чачты ар бир партиясы. 30 миллион чачты. Алар ойлогон биз сатып алдык, бүттү. Ошо бойдон калды. 3 саатта эмне болушту? Мына азыр айтып атышат, ортого кишилерди салып, сени 11-inde камабай, сага камап алгыла. Биринчи негиз таап алгачы камап. Анан СИЗОго алып барат имиш. СИЗОдон анан өзү асынып калды деп өлтүрөбүз дептир. Эми өлтүрүп көрсүн мени. Өлтүрүп көрсүн. 60 кишини мурун өлтүрүштү эле, 87-ни площадьтан атышты эле. Аркасында ошо бандиттер менен бийликке келгенде, ошол миллиончиктердин жанын колунан акча алгандардан ошолор кызмат кылып атасың. Кадимкидей эле той. Ал жерде Максим Бакиев жүрөт, ал жерде Марат Бакиев жүрөт, ал жерде Жаныш Бакиев жүрөт, ал жерде мына Садыр Жапаров дагы. Эми азыр булар мындай кылып атат да. Кыргыз элинин карызын беребиз деп туруп, Максим Бакиевдин карызын жапкан жатышат да. Мен корко турган эчтекем жок, коркуп бүткөнбүз. Айтып атпаймынбы, ушу учурунда Жаныш Бакиевдер күпүлдөп турганда да аябай коркутушкан. Көзүңдү тазалайбыз, тигиндей кыласыз, мындай кыласыз. Мен Кыргызстанда кылгам. Азыр эми алардын бөлтүрүктөрүнөн коркмок белем. Мына Садыр Жапаровдун расмий өкүлү Александр Мощин экен. Александр Мощин деген жигит экен. Бул Александр Мощин Максим Бакиевдин эң жакын адвокаты. Мына ошол эле айтып атпаймынбы, Бекбосун Абсатаров жана АКСдин директору Сырга Кабдылдаев кол салганга түзмө-түз тиешеси бар. АКСды башкарып отур. Бул айтып атат, Бакиевди алып келем. Мен болсо Кыргызстанга мыйзамды алып келем. Бизге күчтүү президент, күчтүү парламент керек. Мен президент катары эми ар бир адамдын жашоосу үчүн өз күчү менен, өзүм колум менен күрөшөм. Ар бирөөнүн эмеги. Ошондо эл, соттор чоңдордун көзүн карабай, элдин көзүн карап коет. Булар айтып атышат, биринчи тур менен эле баарын жайлайбыз деп. Чындыгында экинчи тур болот. Биринчи турда 50% добушту ала албайт. Бурмалап койбосо эле. Эч бир талапкер ала албайт дейсизби? 50ден ашык. 50ден ашык ала албайт. 50ге да жетпейт. Азыр где-то бир 30-35 алат ашып кетсе. Экинчи тур болот эгерде адилеттүү болсо. Экинчи турга ошол Жапаров менен башка бирөө чыгат. Экинчи турда ким чыкса ошол Жапаровду утуп чыгат. Кыргыз тарыхында биринчи жолу болот. Президент келелекте эле кетсин деген сөз чыккан. Эгерде утпай калсам, мен ошондой адам болом. Камчы болосузбу? Камчы болом. Бир дагы кылч айтып, жанагы Бакиевдин заманын алып келгенге, ошолордун саясатын жүргүзгөнгө жол бербейм. Мен күрөшөм. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Абдил Сегизбаев болмокчу. Абдил ага, студиябызга кош келдиңиз. Жаңы жыл куттуу болсун. Саламатсыңар. Аймактарда үгүт кампаниясы менен жүрүп калдыңыз. Үгүт жарышынын саналуу гана күндөрү калды. Кандай болуп атат, жолугушууларыңыз кандай өтүп атат? Кудайга шүгүр, жакшы. Элдин маанайын көрүп, элдин колдоосун алып, күчтөнүп, духубуз көтөрүлүп келатат. Бардык аймактарда болдук. Мына жаңы эле ушул Жалал Абад, Ош, Баткен областындагы кыдырып келдик, түштүктү кыдырып келдик. Эми жакын арада мына Чүйдөн дагы, Бишкектен да жолугушуулар болот. Андан кийин болсо Көл тарапка барабыз. Ал жерден да жолугушууларды жүргүзөбүз сөзсүз. Мен эң негизги максатым элдин пикирин, элдин оюн угуп, андан тышкары өзүмдүн программамды талкуулап, ошолорго көрсөтүп, колдон келишинче жеткиргенге аракет кылып атабыз. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Элге рахмат. Элге рахмат. Сиз өзүңүздүн кайрылууларда минтип айтып аттыңыз да, мен акыркы мүнөттөргө чейин күттүм. Бир мындай татыктуу бирөөлөр бышка кайрылат го деп. Анан андай болбогон үчүн анан мен белсенип чыктым деп атасыз да жарышка. Кандай адамды, эмнени күттүңүз эле сиз? Бул жерде мындай болот да. Мен деле бул бийликке жулунуп, же болбосо умтулуп аракет кылган жокмун. Мен ачык эле айтайын, ушул добуш чогултам деп барган жокмун. Мен элдин жүрөгүндө орун табам деп бардым. Өзүмдү чындыгымды айтайын деп бардым. Анан ошол чындыкты билгендер көп. Мен эле жалгыз эмес. Ошол болгон окуяларды өзүнүн баасын бергендер, азыр кайсы жол менен кетип бартабыз Кыргызстан түшүнгөндөр.
Ошолорду күттүм. Эгерде ошондой бир татыктуу талапкер боло турган болсо, ошого дагы колдон келишинче жардам берейин, колдоюн деп. Тилекке каршы баягы эле көнүмүш адат болгондой эле Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган эмес, артка тарта тургандар бийликке келди. Ошол 6 октябрда эл акыйкатты издеп чыкканда, ошонун себебинен жана бийлик кетпеди, мурунку бийлик. Анан эл жаңы бийлик келсе, жаңы үмүт менен караган. Тилекке каршы кайра эле ошол Бакиевдин учурунда жүргөндөр мурункулардын баары тең кайра келип бийликти басып алды. Эми басып алды да сөздүн ачыгы. 5000 кишини площадка топтоп туруп бийликти басып алып, ошо чимкирик деп аталган парламентти чогултуп, коркутуп, үркүтүп, алардан мандат алып, премьер-министр болуп. Анан эң кейиштүүсү мындай болот да, кечөөнү эле ошо Сооронбай Жээнбековдун жанында жүргөндөрдүн бардыгы, ошо миллионерлер, атка минерлер, уурлар алып келип эле бунун жанына туруп калды. Анан экинчи жаман жагы кайра эле жанакы өткөн замандын кадрларын алып келип атат да. Мына карап көрсөңөр, ошол эле азыр премьер-министр кылып бирөөнү, бир Артем деген баланы коюп коюптур. Ал ким экен деп сурасам, көрсө 19 жашында Максим Бакиев аны колунан жетелеп, Министерство экономикаге алып келип начальник кылып койгон экен да ошол жерге. 19 жашында, билими жок баланы. Эмне үчүн алып келди десе, көрсө энелери тууганчылыгы барбы же достчулугу барбы, ошо бирге өскөн экен да, башкача айтканда үкөсү экен да. Эми ошо кыргыз мамлекетин, өкмөтүн ошол Максимдин үкөсү башкарып калса, эгерде кечөөнү эле ошол Максимдин жанында жүргөндөр азыр мына жаңы бийликте өзүн атагандардын жанында жүрсө, эгер ошолор эле миллионерлер ошону каржылап атса, анда Кыргызстаныбыз каяка барат? Ошонун баарын көрүп мен шайлоого аттандым, өзүмдүн чындыгымды көрсөтөйүн, айтайын деп. Ар бир бийликте ошолор калбайт экен да. Баары бир келип акчасын берет экен, айландырат экен. Бирок премьер-министр деңгээлине мындайлар чыкпаш керек да. Анан көрүп эле турабыз да. Эгерде мындай иштей турган адам, өзүнүн иштей турганын 10 күндө эле көрсөтөт. Мына булар келип отурганда канча болду? Шал бийлик. Мына эл өзү менен өзү калды. Күндөн күнгө баалар өсүп атат. Күндөн күнгө жашоо шарты кыйналып атат. Суук, кыш болуп атат. Пандемия күчүп атат. Азыр ошол көйгөйлөр чечкен бир өкмөт барбы? Ошону чечем деген, аракет кылам деген жок. Баары тең шайлоого кеткен боюнча кетишти. Эл өзү менен өзү калды, шайлоо өзү менен өзү өтөт. Анан элге мен бир нерсе суктанам да, элибизге. Ошого сыймыктанам. Эл өз алдынча жашаганды үйрөнүп алды азыр. Пандемия учурунда деле көрдүңөр, июлда. Баардыгы тең качкан бойдон жок болуп кетти. Эл ошол оору менен өзү калды да. 1,5 миң киши каза болду. Бирок өзү ошол проблемасын чечкенге аракет кылды. Мына ошо кыргыз элинин касиети. Сиз ошол нерселерди жоююн, ошол нерсени чындыкты айтайын деп, ошондой максатты артынып президенттик жашыкка чыктыңыз. Сөзсүз, азыр мындай элди башкарбай, элди багыш керек болот да. Булар башкарам деп келатат, мен багам деп келатам. Элди багыш керек азыр. Эл 30 жыл башкардык. Баарын тең бүтүрүштү. Эми азыр элди ойлоп, элди багыш керек. Айтып атпаймынбы, кыргыз элинин байлыгы, кыргыз мамлекетинин байлыгы азыр элди көздөй кайрылыш керек да, элге жөнөтүш керек. Ошол эле толон токой чиновниктерди азайтып туруп, ошол эле эмне үчүн азыр мына пенсиянын баарын тең кыдырып атам жерлерде. Пенсия канча десем 3 миң, 4 миң, алды эле бир 5 миңге чыгат экен. Министрдин айлыгын карачы канча, депутаттын айлыгын карачы, 60 миңден кем жок, туурабы? Азыр биринчи кадам катары ошол министрдин айлыгын 3 миң кылабыз, 4 миң кылабыз. Ошол пенсияга теңеп беребиз. Эгерде өзүмдү эч кандай жанакындай машина болбойт, эч кандай жылуу бөлмөсү болбойт, эч кандай советник болбойт, помощник болбойт. Эл катары жүрүшсүн. Ошондо жон тери менен элдин жашоосун түшүнөт. Эгерде айлыгымды көтөрөм десе, биринчи пенсияны 50 миң кылсын, анан айлыгы ошондо 50 миң болот. Мындай ушундай мамиле кылабыз. Бардык ресурстарды элди көздөй бурубуз. Мен бир эле мисал келтирейин. Ошол 2009-жылы Курманбек Бакиев иштеп турганда бир министрликте анализин жүргүздүк элек. Жана функциональный анализ деп коет. Ошол жерде кандай иштеп атат деп. Мен анда эл аралык уюмда иштечимин, мамлекеттик иштемес болчумун. Анан карап чыктык бир бөлүмүн. Ошондо 20-24 киши иштейт экен ошол бөлүмүндө да, бир министрликтин. Изилдеп чыксак, ким кандай иштейт экен, ошол иштеп аткан балдар кандай иштейт экен десек, болгону 4 баласы гана ишти алып барат экен. Иштейт экен. Калганы болсо 20-сы болсо министрдин секретаршасы экен, жардамчысы экен, эмеси, телохранильчи экен,
кудасы экен, башкасы жөн эле айлык алат экен. Азыркы учурда ошол бюрократиянын санын жөн эле 4 эсе 5 эсе азайтсак болот. Биздин бюджеттин 60%-на жакын ошолордун айлыгына кетип атпайбы? Ошолордун айлыгына кетип атпайбы? Биз ошол акчаны 3 эсе 4 эсе азайтып туруп өнүгүүгө жөнөтөлү. Ошол ишканаларды ачайлы. Ошол эле кредиттерди берели. Пенсияларды көтөрөлү. Мына Кыргыздын байлыгы аякта. Жумуш эчтеке болбойт. Көлөмү дагы сапаты да азайбайт. Ошол иштеп аткан балдарга андан көрө айлыгын 2 эсе көтөрүп берели. Чындык иштей турган. Ошолорду өстүрөлү. Мына кеп ошондой болуп атпайбы? Бул нерсени УКМКда иштеп турганда аткарганбыз. Ошондо УКМКнын табияты да өзгөргөн да. Балдардын мамилеси да өзгөргөн. Киши өлтүрүүгө жөнөтпөй, Бакиевдин учурундагыдай болду. Кыргызстанды жана терроризмден, тынчтыкты сактоого, ошо күрөшкө жөнөткөнбүз. Жыйынтыгы жакшы болгон. Балдар да башкача болуп калган. Мен да айтып атышпайбы, эмне үчүн муну мурун кылган жоксуң деп. Мен да бир көйгөй да. Кайсы жерде иштебе, баары бир президентке таандык экен. Баардык нерсе президенттен келет экен. Эгерде ошойго таза президент келип туруп, жанагындай тапшырмаларды берип, жанагындай буйруктарды берип туруп, кете турган болсо баардыгы тең ошондой иштейт. Анан жаш балдарды алып келишибиз керек. Жаш балдарды алып келишибиз керек. Муну азыркы эски элитаны сүрүп чыгарыш керек. Кууntуктабай, кеспей, соттобой. Буларды ачык айкын элге көрсөтүш керек экен да, кайсы булактан акчаны топтоп атышат, кандай жол менен акчаны урдуп атышат. Көрсөткөндөн кийин өзүлөрү жок болушат. Ишенип койгула. Өзүлөрү жок болушат. Баягы айылда чоңойгон кишилер билет болуш керек. Ташты көтөрсүн астындагы курт кумурскалар бар го, күндөн коркот. Качып кетет. Качат. Булар ошо күндөн качат. Азыр бүгүнкү күндө күн менен түндүн кармашы болуп атат да. Мурунку олигархтар, уруулар кайра эле бийлигин сактап калабыз, же болбосо элдин үмүтү, ошол октябрда 6-сында болгон үмүтү ишке ашабы. Түн менен күндүн ортосунда. Аны азыр Кыргызстандын баардыгын тең кара булут басып турат. Ошол эгерде туура тандоо болсо, ошо кара булут да кетет да. Ошо тандоо боюнча 10-январда биз азыр 2 чоң тандоону өткөргөн турабыз. Эл бирөөсү башкаруу формасын, экинчиси өлкө башчысын. Ошону менен биздин шайлоолор эмеси, күүсү, толкундоолор күүсү токтойт деп ойлойсузбу? Эгерде адилеттик болбосо токтобойт. Себеби мына 6-сында көрдүңөр да. 30 миллион доллардан чачты ар бир партиясы. 30 миллионду чачты. Алар ойлогон биз сатып алдык, бүттү, ошойдон калды. 3 саатта эмне болушту? 3 саатта жок болушту. Азыр мына коркутуп үркүтүп атышпайбы, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Эч ким коркпойт азыр. Эл өзүнүн укугун, өзүнүн талабын билет. Эгерде кайра эле бурмалоо боло турган болсо, анда эл өзүнүн добушунда айтат да. Мен эч кимди коркуткан жокмун. Мен өзүм мындай тынчтыкты, стабилдүүлүктү каалайм. Бирок революциянын баардык себепкери бийлик болот да. Же болбосо азыр бийлик деп өзүн атап жүргөндөр ошону кылат да. Эми азыр кайсы адилеттүүлүктү көрүп атабыз? Мисалы, бир адамдын бюджетинде 60 миллиондон ашык, бул расмий бюджет. Чындык бюджети бир 20 эсе, 30 эсе көбүрөөк да. Башка талапкерлердин көрүп атасыңар. 50 эсе, 60 эсе асыраак болот. Туурабы? Туура. Бул финансовый жагын. Кимден алды ал акчаны? Кимден алды? Ошол эле олигархтар алып келип берди. Ошол эле миллиондор алып келип берди да. Ошол эле уруулар алып келип берди. Асмандан түштү дейсиң. Көрүп эле турабыз да. Кечөөнү Сооронбай Жээнбековдун жанында чуркап жүргөндөр, андан мурун Атамбаевдин жанында жүргөн, андан мурун тиги Бакиевдин жанында жүргөндөр, мына бунун жанында жүрүшөт. Ошолордун акча алды. Болду. Акча алдыңбы? Алар болду. Милдетин, билет алды да. Болду, ушу билет менен кетебиз сен менен деген сөз. Аларга каршы сүйлөй албай калат. Бул бир. Экинчиси, мына бандиттердин баарын ортого салып атат. Мына чүйдө, мисалы, Дөө Чыңгыз деген бир баля бар экен. Ошол балдардын баарына чалып коркутуп атат дейт. Сен тиги Сегизбаевди жактайсың деген. Мунун аркасында ким турат? Ким тапшырма берип атат? Суроо, эмне үчүн МВД иштебейт, эмне үчүн ГКМБ иштебейт? Иштесин. Балдарга арыз жаз десем коркушат. Эртең бизди төбөлөп кетет балким. Ошондой кете турган болсо, чемпион дегени бар экен, дагы башкасы бар экен. Түштүк тармакта дагы башка бандиттер бар экен. Ошолор башкарып калып да азыр. Кыргыз элин андай болгон эмес, болтурбайт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, укук коргоо органдары. Мына азыр айтып атышат, ортого кишилерди салып, сени 11-ине камайса, камап алгыла. Биринчи негиз таап алгыла, камап. Анан СИЗОго алып барат имиш. СИЗОдон анан өзү асынып калды деп өлтүрөбүз дептир. Эми өлтүрүп көрсүн мени. Өлтүрүп көрсүн. 60 кишини мурун өлтүрүштү эле, 87-ни площадьтан атышты эле. Эгерде мени өлтүрсө, өлтүрөт. Мен бир нерсени айтам да, жазда турналар учуп келет бизге. Турнаны атып чыра аласың, бирок жазды токтото албайсың. Эч качан токтото албайсың. Эл азыр жаңы доорду, жаңы заманды, жаңы адилеттүү
бийликти күтүп атат. Камсыздап бергиле. Мен добуш сурабайм, мени койбой эле койгула, бирок тактыкты койгула. Мурунку Бакиевди алып келем дегенде койбогула. Эгерде булар Бакиевди алып келем десе, биз болсо мыйзамды алып келебиз дешибиз керек. Эгерде булар шайлоону сатып алам десе, мен айтышым керек, мен элдин жүрөгүндө орун табам деп. Мына ушундай жооп беребиз биз буларга. Анан азыр карап атпайсыңар, мына административдик ресурс боюнча. Жерлерди кыдырып атам. Кыдырсам, байкуш акимдер, губернаторлор жер карашат, тике карай албайт. Бирок сен 12 эл чогултсаң, ошо 12ге бардык бюджеттик уюмдарда чогулуштар жүргүзөт. Мисалы, ресторан же эми клубтарды бербейт да. Аякта бир ремонт же бирдеме дейт. Ана ресторан же болбосо бир частный помещениеге алып барсаң, түндө барып, ошо күнү алдын ала бир күн мурун барып коркутушат экен. Алар болсо алган жанакы эмесин төлөп, арендасын кайра берип, айланайын, биз тынч эле турайлы деп. Көчөдөн жолугушасың, эметесиң. Эми мунун баары тең кысым да. Анан азыр көрүп атпайсыңарбы? Бийликтин баардыгы тең, элдин көйгөйүн чечкен бийлик жок азыр. Айыл өкмөтү дагы, акими дагы, губернатор дагы, мамлекеттик эмелер дагы, министрликтердин баары тең шайлоого качып кетишти. Күлкүм келди, баягы нарынга барсам, ошол жерде жүрүшөт. Бирөөсү коюн жетелеген губернатору, бирөөсү бакш кол койгон табагын көтөргөн. Ошол жерде жанакы сыйынган жерине барып күтүп турушат да. Күлкүм келди. Бечарабыз да, бечара. Ошо бийлик көнүп бүттүрдү, бечара. Кимге кызмат, кимге кул болуп берип атасыңар? Кимге? Мындай акылы барбы, билими барбы, тажрыйбасы барбы? Кыргызстанды сүйрөп кете турган адам болсо, мейли ошого кызмат кылгыла. Аркасында ошо бандиттер менен бийлик келгенде, ошол миллиончиктердин жанын колунан акча алгандардан ошолор кызмат кылып атасыңар. Силер кимсиңер анда? Кантип ошол жерде элди башкарам, элге кызмат кылам деп жүрөсүңөр? Жок дегенде калыс болуп койгула. Мен силерге бирөөнү жардам бергиле деп суранбайбыз. Калыс болуп койгула. Анан дагы бир жагы, мисалы, калыстык эмес болуп аткан себеби дагы информация жагынан дагы абдан колдонуп атышат да. Мисалы, ошол эле КТРди карасаң, маалыматтык. Эми мындай да КТР алар дебатка чакырышты, туурабы? Дебатка баарыбыз бардык. Өзү келбей койду. Ошол эле Садыр Жапаров келбей койду. Эми биз күнөөлүү эмеспиз да келбей. Мен өзүм суроомду бердим. Элдин астында эле суроо, ошол сурооңуз жөнүндө сурайын деп турам да. Силер Канкор Бакиевдин тоюнда жыргап жүргөн маалда эл өлүп аткан. Анан ал курмандыктар ата бейитте жатат. Мен мындай нерсенин кайталанышына жол бербейм деп айттыңыз да. Ошол сүрөт ал илгерки замандагы тойбу же жакынкы заманда айтып атасызбы? Каяктан чыккан ал сүрөт? Мен бул сүрөттөрдү ошол жанагы сүрөт тартып жүргөн адамдын колунан алдым. Сүрөт тартып жүргөн адам. Кадимкидей эле той. Ал жерде Максим Бакиев жүрөт, ал жерде Марат Бакиев жүрөт, ал жерде Жаныш Бакиев жүрөт. Ал жерде мына Садыр Жапаров дагы ошол. Карап көрсөм, ошол жерде маалымат боюнча ошол тойго Жаныш Бакиев, Максим Бакиев эң ишенген 100 баласын, 100 досун, 100 жан жөөкөрүн чакырган экен. Ошол жерде Жаныш Бакиев ошол тойдон $500 миллион кошумча чогулттум деген мактанганы бар экен. Эми ошол жерде ошол жүрөт да. Азыр интервьюларын карасам, мен аны ичкана тиешем жок, мен таптазамын, мен алар менен жөн эле иштеп жүргөм деп. Сен жанында жүргөнсүң, сен эң жакын адамдары болуп жүргөнсүң. Андан кийин калган жанагы суроолор боюнча канча жылдан бери ушул суроо келип атат. Мисалы, ошол эле банкты басып алуу боюнча. Байгожоев ээси, мурунку ээси ачык эле айтып жүрбөйбү? Мен банкымды тартып алышкан. Ошол эле жанакы мурун вице-премьер болуп иштеп жүргөн Асрандиев деген. Кийин айтпады, мен Садыр Жапаров менен иштешпейм, себеби банкты басып алган. Ошонун чындык экенин далилдери менде бар деп. Себеби эмне экенин жазып чыккан. Туурабы? Ошол эле жанакы Жыргалаң боюнча. Жыргалаңдын айылына барып көргүлө. Шахта кандай эле? Дүркүрөгөн Союздагы эң негизги шахталардын бири болчу. Азыр барып көргүлө кандай? Талкаланган, өрттөнгөн шахта. Учурунда Садыр Жапаров бир тууганына аны каттатып коюп, өзү башкарып жүргөн экен. Ошол жерде жергиликтүү эле айтат, өзү келип башкарчы дейт бул жерге. Ошол жерге жана Кытайларды алып келип иштетип, жергиликтүүлөрдү чыгарып, Кытайларды иштетип, аягында Кытайларга бүт темирлерин баарын тоноп жоготуп, азыр Жыргалаң ошо 3 жылдан бери, 3-4 жылдан бери наны жоготургандар болгон экен, талкан жеп калган экен учурунда. Кыйналып эл. Эми анын баарын ким жашырат? Мен болгон ачык булактардан айтып атам да. Ошолорго жооп берип койсун. Эгерде коркпосо, үркпөсө жооп берсин. Мисалы, ошол эле кумтор маселеси боюнча. Буга чейин Садырды садыр кылган кумтор маселеси болчу да. Улутташтыруу деп жүргөн.
Көрсө карабайсыңар, мына азыр болсо айтып атат, Кумтордо алтын жок деп. Мына эксперттердин эмелери. Азыр болгону 400 тонна алтын өндүрүлгөн алып кетиптир. Азыр болсо 500 тонна алтын бар дейт ал жерде. 500 тонна алтын. Анан бул Эргулдар Максим Бакиевдин учурунда эле сатып ишкен да Кумторду. Мына Кумтордун соглашениясы. Көрсө бул жерде 2009-30 апрель 2009 жылы Максим Бакиев ушундан бир топ акча өндүргөн экен өзүнө үчүн. Бул жерге мынтип жазып коюптур. Биз мындан кийин бул келишимди өзгөртпөйбүз деп. Буга кайрылып келбейбиз. Анан бул келишим боюнча Кыргызстан сотко бергенге да укугу жок деп жазып коюптур бул жерде. Башкача айтканда, 10 жылдан бери элдин башын айландырып жүргөнү, чындыгында бул Кумторду эч ак эле 2009 эле биротоло сатып ийген экен да. Азыр келишим аз иштеп атат ушул келишим. Ушул келишим негизги болгон да, ушунун негизинде ушул калган да. Бул калган, бирок толуктоолор кирген. Бирок негизинен ушул эми. Андан тышкары анан кошумчада 16 000 гектар жер берип салыштыр да буга. Ошондой эле ситуация жетим тоо боюнча мына. Азыр жетим тоону коңшу өлкөгө алып чыгып сатабыз деп атышпайбы мына өзүлөрү. Сириону. Көрсө 2009 жылы жетим тоону өзүлөрү 20 миллионго тияка сатып ийиптир да коңшу өлкөгө. Аны кайра өткөрүп алганбыз деп атышат. Азыр жок, мындай кылыптыр. Революция учурунда лицензияны жокко чыгарыштыр. Ошол жанагы лицензияны сатып ийген экен 20 миллион доллар. Бирок бул жерде мындай болуптур да. Ал алган ошо жерде тиги коңшу өлкөнүн бизнесмени Фупен деген алган. Урумчыда килтейген канча миллиард долларга завод салыптыр да. Ошо темирди эриткен, иштетет, металлургический завод. Ошол кийин тиги Максимге наразы болгонун, күнөөсү койгон, сен мага лицензия сатып, мен заводду куруп алып туруп, иштете албай калдым деп. 10 жылдан бери иштебей турат дейт. Биз кийин текшерип барсак да ошол завод бар экен. Эми азыр булар мындай кылып атат да. Кыргыз элинин карызын беребиз деп туруп, Максим Бакиевдин карызын жапкан жатышат да. Жанагы өкмөттө турган Максим Бакиевдин үкөөсү ошол максаты ушул окшойт. Булар жанагы күнөөнү тиги кытайлык бизнесмендер тиги Максимге коет да. Сенден сатып алганбыз, мына курдук, иштетпе, убадаңды аткарган жоксуң. Азыр мына убадасын берген жок. Анан баасын карабайсыңбы? Мисалы, азыр карызыбыз 1 миллиард 750 миллион доллар. 2 миллиардка жетпеген доллар. Кытай карызыбыз. Жетим тоонун баасы азыркы учурда 200 миллиард болот. Башкача айтканда, бир туяк карызга алып атабыз, 100-120 туякты кайра берип атабыз да. Бул кандай нерсе? Демек сиз жетим тоону иштетүүгө каршысыз, Мындай жол менен иштетүүгө каршы. Эгерде биздин балдарыбыз тың чыкса, ошол жерде эгерде жаңы технология чыга турган болсо, өзүлөрү чечсин. Бирок азыр мондай шал, уруу бийлик келгенде, монтип ит бекер биз эми болгону 2 миллиард долларга 200 миллиард турган байлыгыбызды алдырып атпайбызбы? Сиз ушул жарыштын алдынан үгүт компания баштала электе маек бердиңиз эле, анан ошондо айткансыз, жарыш үгүт компания расмий башталса, мен дагы көп маалыматын ачыктайм депчи. Дагы кайсы маалыматтар калды? Элге айтылышы керек болгон. Мен акырын четинен айтып атам, ошол эми бул жерде мындай да, кээ бирөөлөр ойлойт, бул жанакы атайын кызматта иштеп турганда бир материалдар топтогон деп. Мына бул материалдардын баардыгы эле ачыкка чыккан. Элдин баары билет, бирок азыр айткандан коркушат да. Элдин баары тең ошо бир балясы бар экен да. Эртең бир күнү мени көзүм тазалап коет, булар ошондойго барышат деп. Чочулайт экен. Аябай коркушат экен, өзгөчө саясатчылар. Эртең бир күнү балдардын жашы өскандай болуп калат. Мен булардын ыкмаларын билем деп. Көбү келип атышат. Көбү келип ушинтип коркушат да. Мен корко турган эчтекем жок, коркуп бүткөнбүз. Айтып атпаймынбы, ушу учурунда Жаныш Бакиевдер күпүлдөп турганда да аябай коркуп чыккан. Көзүңдү тазалайбыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз. Мен Кыргызстанда калгам. Азыр эми алардын бөлтүрүктөрүнөн коркмок белем. Алар менен эмне маселе болдуңуз эле? Сиз бийликке чыккан жоксуз ал кезде, оппозицияда болгон жоксуз. Акайтын учурунда мен буларды бандиттер келтат бийликке деп айткам да. Бандиттер келтат бийликке деп айткам. Ошондо көп ишенген эмес, бандиттер бийликке келтат деп айтсам. Кийин Жаныш Бакиев жана өлтүрүүлөр уюштургандан кийин, кылгандан кийин элдин баары айтты, сен туура айттырсың. Бандиттер экен. Бандиттерден жаман. Жан алгычтар экен деп айтты да. Жакында Максим Бакиев Кыргызстанга, Бишкекке келиптир. Ал паспортун өзгөртүп алган эмес, анан Шератондо экен деген маалымат Твиттерде аябай сөз болду. Биз редакциянын атынан
чек ара кызматына УКМКга кайрылып көрдүк. Себеби ал киши мындай сыртынан соттолгон адам. Анан жабырлануучулар бар бир топ. Ушул кишинин келгендиги аныкпы десек, УКМК чек ара кызматы анын ичиндеги маалымат берүүдөн мындай тайсалап коюшту да. Сиздин маалыматтарыңыз барбы ошол боюнча? Эгерде бийликтин башында Садыр Жапаровдун досу президент болуп турса, башкы прокурор болуп дагы бир досу турса, Максим Бакиевдин өкөсү премьер-министрдин милдетин аткарып турса, УКМКда ошол жанагы Жаныш Бакиевдин жан алгычы АКСти башкарып турса, башка тармактарда ошол эле тууган тушкандары, куда сөөгү, туугандар турса, силер кайдан чындыкты табасыңар? Сөзсүз же жооп бербейт, же болбосо туура эмес маалымат берет. Мына мен мисал эле келтирейин да. Мен Максим Бакиев келген жокпу деп айта албайм. Менде андай маалымат жок. Бирок кеп Максим Бакиевде эмес. Кеп ошол Максим Бакиев ким аркылуу иш алып барып атат деген сөз да. Мына бул жерде ошол Бурул Макибаева жазып чыкты. Шайлоодо талапкердин бир гана уполномоченный болот да. Эң ишенимдүү адамы деп коет да. Менде да бир адам бар, ошо менин жанагы бардык суроомдо ошо расмий өкүлү. Мына Садыр Жапаровдун расмий өкүлү Александр Мощин экен. Александр Мощин деген жигит экен. Бул Александр Мощин Максим Бакиевдин эң жакын адвокаты экен. Учурунда жанагы Мегакомду басып алганда, кийин башка иштерге аралашканда ушул Максим Бакиевдин кызыкчылыгын коргоп жүргөн ушул Александр Мощин экен. Бүгүн болсо Александр Мощин Садыр Жапаровдун эң ишенимдүү киши болуп шайлоодо жүрөт мына. Мына сүрөттөр менен баары тең бар. Эмеси ал эме боюнча. Мына экинчи мисал. Ошол Кыргыз-Российский фонд, ал жерде 500 миллион акча топтолгон, Мамытов Нурлан Токторбекович дейт. Мурун иштеп жүрүптүр. Азыр ошол киши Садыр Жапаровдон ошол кызматты алган экен. Азыр ошо сөз кетип атат. Ошол фонддун акчасын Максим Бакиевдин проектлерине колдонушат деп мына информация азыр чыгып атат. 8 миллион долларды, башка миллион долларды ошолордун проектисин ишке ашырганга эметип атат. Мына ошол эле айтып атпаймынбы? Бекбосун Абсатаров жана АКСтин директору Сырак Абдылдаев кол салганга түзмө-түз тиешеси бар. АКСти башкарып отурат, ГКМБны башкача башкарып атат. Камчыбек Ташиев эмес, ошо Камчыбек Ташиевдин эле сөзүн укпайт окшойт ал. Өзү ошол жерде башкарып отурат, эң кыйын кишиси болуп. Бул Жаныш Бакиевдин оң колу болгон. Уран Шадыбеков деген азыр эң купуя сырларды аныктаган бөлүмүнүн ГКМБнын Уран Шадыбековдон башка. Бул болсо Максим Бакиевдин бир тууган Марат Бакиевдин оң колу болчу учурунда иштегенде. Ошол эле зампред 9-чу службанын чоңу болуп Жумгалбек Шабданбеков деген жүрөт. Ал 2005-2010 жылы Жаныш Бакиевдин оң колу болчу. Башкача айтканда мындай карасаң, бардыгы тең ушулардын кадрлар да. Эми карап отурсаң баары эле кетип атат. Анан экинчи бөлүгү кудалары да. Кудалар келип, анан сурасаң, мурун Бакиев айтчу эле, кудаларым абдан таланттуу, билимдүү, ошон үчүн коюп атам деп. Bundan сурасаң, эмне үчүн кудалар коюп атасың десең, эки жагымды карасам, кудам эч ким калбай калыптыр, баардыгы качып кетип, ошо кудам эле калып калыптыр, ошон үчүн. Стабилдүүлүк үчүн. Эми азыр 3 ай болду, канча ай болду? Стабилдүүлүк болду да бүттү. Баардык бийликтерин басып алдыңар. Кудаларын кетирбейсиңби? Деген суроо пайда болот да. Сиздин бул суроонун баардыгы кандидаттардын бирине даректелип атат да. Эгер өзүңүз президент болуп шайланып калсаңыз, Кыргызстанга эмне бересиз, элге эмне бересиз? Биринчи кезекте эң негизгиси Кыргызстанга туруктуулукту алып келем. Бизге туруктуулук керек, стабилдүүлүк керек. Ошондо экономика ынтымак керек. Экономика өнүгөт, ошондо баардыгы тең ийетке келтирет. Бул бир. Экинчиси, бандиттердин ийине киргизем. Анан азыр ошол бандиттер менен байланышым бар деп мактанып жүргөн депутат, министрлердин баарын кетирем. Бул эки. Үчүнчүсү, бирөөнүн мүлкүн тартып албай, рэкет, бирөөнү атып кетмей, согуп кетмей, андайдын баарын токтотобуз. Бул айтып атат, Бакиевди алып келем. Мен болсо Кыргызстанга мыйзамды алып келем. Кийинкиси, ошол жанакы эл тарабына иштей турган бийлик бутактарын аныктатабыз. Мисалы, азыр айтып атышпайбы? Бийлик өзү менен өзү элди башкарам деп жүрөт, эл менен өзүбүз. Азыр болсо мындай кылабыз. Элдин муктаждыгына жараша бийликти алып келебиз. Мисалы, бир эле мисал келтирейин. Айыл чарба министрлиги 1000 адам иштейт.
Азыр жаңы министр келип аракет кылып атат, билбейм жыйынтыгы кандай болот, бирок мындай да, ошо 1000 киши бир гана нерсе менен алек да. Жерлерге, акимдерге чалып, канча гектар буудай, канча арпа эктиңер, канча кызылча эктиңер, статистика комитетинин филиалы болуп калган. А биз болсо мындай кылабыз. Эми ошол министрлик ар бир фермерге барып айтат, мындай арзандатылган кредит бар, момундай мөөнөткө, узак мөөнөткө мен сага ушуга алып берейин, ошого каттатып, ошону бүтүрүп берейин, оформить бергенге сага жардам берейин. Мына жаңы асыл тукум мал келди, мына момундай, буну болсо момундай жол менен сага алып келип берейин. Мына үрөөн келди, кел ал момундай кылабыз. Мына жаңы технология келди, ошол эле жана капельный орошение болчу, мындай кылабыз. Кийин болсо күзүндө мына момундай келебиз, момундай клиент алып келем, момундай сбыт менен өткөзүп беребиз. Мамлекет мына ушундай жол менен кетебиз. Бардык бийликтер боюнча. Бул эки. Үчүнчүсү экономика тармагында. Экономика тармагында азыр эң негизгиси өзүбүздүн болгон ресурстарыбызды эффективдүү колдонгонго аракет кылабыз. Мен жана айтып кетпедимби, 60% бизде айлыкка кетип калат. Эми жанагы министрлердин, депутаттардын айлыктарын азайтып туруп, пенсия менен текеп туруп, бошогон акчалардын баардыгын жана өнүгүү жолуна жөнөтөбүз. Ошол эле бизнеске мүмкүнчүлүк беребиз, иштегенге шарт түзүп беребиз. Жанагы текшерүүлөрдү азайтабыз, салыктарын колдон келишинче азайтабыз. Жана бут тоскон эми мисал, бир эле мисал келтирейин. Жанагы үй куруу боюнча, азыр баалар канча болуп атат? 500дөн кем эмес да квадратный метр. Биз ошол жана УКМКга 800 балага үй салып берип атканда, квадратный метр $270 айланган да. $300 тегерегинде. То есть башкача айтканда эки эсе арзаныраак. Биз ошол программаны киргизебиз дагы, жана үй элге бардык Бишкекте, область центрде ушундай турак жай үйлөрдү сала баштайбыз, жана фонддордо акчаларды колдонуп. Узак мөөнөткө ипотека беребиз да, жана 2 эсе 3 эсе баа менен элдерге беребиз. 5 жылда бардык жанагы суроону үй, турак жай үй маселесин чечип койсок болот. Анан жанагындай премьер-министр тиги буларды калтырабыз деп атпайбы, чала жана. Алар менен алып салыш керек. Президент ошо аткаруу бийлигин, милдетин мойнуна алыш керек. Эгерде реформа кылам десе, ошол жоопту болот. Эртең буй табайт да, премьер-министр жакшы иштебей коюптур деп айтпайт. Мен президент, мына мен жоопкерчиликти алам деп туруп, бүт мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, анан аракет кылыш керек. Мисалы, ошол инвестиция алып келүү боюнча алар менен ачык сүйлөшүш керек. Мына туруктуулукту камсыздап беребиз, мына силердин шартыңар, мына момундай шарт түзүп беребиз, мунун баарын чечебиз, көп узак мөөнөттө иштейсиңер. Ошолорду тартыш керек. Алар келет. Анан жанагы сыртка кеткен балдарды дагы, мигранттарды дагы калтырышыбыз керек, кайра алып келишибиз керек. Үй бүлөлөрдүн баарын чыдап ошол жерде, эгерде жакшы жумуш орун камсыздап берсек, жакшы татыктуу айлык төлөп берет, баардыгы тең кайра келет. Үй бүлөлөр менен кошулат. Балдары, атасы менен, энеси менен толук кандуу үй бүлөлөр жашайт. Кийинки келечекте дагы. Кийинки нерсеси, мисалы ошол эле мамлекеттик башкаруу боюнча. Ачык эле айтайын, ошол сокращениянын кылабыз дагы, анан таза балдарды алып келебиз. Мисалы ошол парламентке дагы таза парламент алып келиңер. Бизге күчтүү президент, күчтүү парламент керек. Президент кутуруп баратса, парламент тизгин таптырат. Парламент жанагындай жаман иштер барса, президент тизгин таптырат. Социалдык маселе боюнча, социалдык камсыздоо боюнча. Биз азыр көп айтып калды, биздин коомубузду бандиттер, базаркомдор, анан башкалар башкарып калды. Биз болсо азыр башка жагына кетишибиз керек. Интеллигенцияны өстүрүшүбүз керек. Интеллигенцияга жашнакай айлык төлөп беришибиз керек, ошолор шарт түзүп, ошолордун мурунку союзда болгон статусун беришибиз керек. Мугалимдер, врачтар, маданий, илимий кызматкерлер, анан мекен коргоочулар, биздин чек-арачылар, биздин армия. Ошолорду эгерде статусун берсек, күчтөндүрсөк, айлыктарыбыз статус көтөрүлөт, мына коомубузду ошолор башкарып калат. Анан мына медицина тармагында дагы. Мисалы азыр карап көрсөм, 25% жүрөк оорудан кетет экен да бизде. Баарыбыз тең пандемия деп атпайбыз, пандемия чоң коркунуч. Бирок эң негизги жоготуулар ошо жүрөк оорусунан кетет экен. Кан тамыр оорусунан кетет экен биздикилер. 25% жоготуулардан. 20% болсо жана онкологиядан кетет экен. Эчтеке кыла албай калат экен. Өзгөчө 3-4 стадия болгондо эми бир 90-100% жоготуу каза болуп калат экен адамдарчы. А башка өлкөлөрдө болсо ошолорду 80-90% болсо айыктырат экен. Азыр эң негизги программаны мындай кылып атам, ошол дүйнөлүк деңгээлде ошол оорулар боюнча, эң көп жоготуулар болгон оорулар боюнча биз Бишкекте, область центрде атайын медикалык центрлерди ачабыз. Заманбап. Ошого бүт акча каражаттан баарын буруйбуз да. Анан биздин дарыгерлерди,
медиктерди, хирургтарды окутуш үчүн тияктан сырттан жанагы эң тажрыйбалуу профессорлорду алып келебиз да бирден окутабыз. Биздикилер ошол деңгээлде заманбап оборудование, заманбап больницалар, заманбап деңгээли бар биздин дарыгерлер болот. Ошондо ар бир адамдын жашоосу үчүн күрөшөбүз. Мен президент катары эми ар бир адамдын жашоосу үчүн өз күчү менен, өзүм колум менен күрөшөм, ар бирөөнүн эмеге. Ошондо бизде бекер карапайым элге бекер кылабыз. Колунда барлар төлөп операциясын жүргүзсүн, алар деле мына сыртка бир тогон миллиондогон акчаларды алып чыгып дарыланып атышат. Бул жерде эле дарыланса, бирок акчасын төлөсүн. Андан тышкары жана медицинский туризм деген өнүктүрөбүз. Эгерде ошондой борборлор ача турган болсок, Кыргызстанда, башка ушул биздин кошуналарда андай борборлор жок. Бардыгы бизге келип акчасын төлөп дарыланышат. Ошолордун акчасынан колдонуп, андан кийин биз өзүбүздүн адамдарга бекер кылабыз. Ошондой эле нерсени образованияда кылабыз. Биз жанагы мугалимдерге эгер шарт түзүп бере турган болсок, талап дагы катуу коебуз да. Биздин мектептерде, вуздарда абдан сапаттуу билим алгандай болуш керек. Мына азыр билесиңер, көп учурларда сырттан медик болом дегендер келчү эмес беле, акча төлөп келчү. Азыр болсо кара тизмеге киргизип койду. Себеби сапаты начарлап калып кетти. Азыр болсо ошонун баарын кайра кайтасы, эгерде сапаттуу билим бере турган болсок, сырттан келип бул жерде окушат. Акчасын төлөп окуй берсин. Билим берүүнү буркара болсок, анда абдан жакшы болот. Тышкы саясат боюнча. Ошол эле азыр тышкы саясат боюнча эң негизги көйгөй бул карыз болуп атат да. Мисалы ошол эле Кытай менен карыз. Аны жөн эле коркутуп атышат. Ошо 7 тонн алып чыгып кетесиздер. Кымындай эле карыз. Аны сүйлөшүү жолу менен чечсек болот. Мен мисалы ушул УКМКда иштеп жүргөндө ошол жерде аткан менен коңшу мамлекеттин аткан менелери менен сүйлөштүм. Эгерде тең ата болуп, өзүңүн аргументиңди коюп, бетме бет ачык сүйлөшсөң, бардыгына даяр. Ошентип сүйлөшүп келдик эле, бизге мисалы ошол стратегиялык партнерлор биздин УКМКга эле 17,5 миллион долларга жардам берди да. Бул куралдар, бронетехника жана взрывотехнический лаборатория баарын алып келдик да. Грант менен бир тиын төлөбөй. Ошондой жол менен биз карызыбызды эле кечип коебуз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок эгерде сабаттуу, өзүнүн таламын талаша турган, ошолорго тең ата болуп бере турган, бийлик шайлана турган ошондой жолугушуу бара турган болсо, алар даяр. Мисалы ошол эле Европа өлкөлөрүнө карызыбыз бар. Алар менен мындай кылып сүйлөшсөк болот. Алар айтып атат, демократия өнүктүргүлө, мына демократиянын аралчасы болсун деп. Биз мындай сунуш кылайлы деп. Хорошо, биз демократияны, эркиндикти өнүктүрөт. Прессаны, элдин эркиндигин, мүмкүнчүлүгүн берели. Силер болсо карызсыз кечип берилет. Макул болушат. Экинчи жагы, мисалы экологияны айтыш керек. Мына дүйнө жүзүнүн баардыгы экологияны талкууланып бүттү. Бир гана Кыргызстаныбыз калды. Тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз сакталып калды. Келгиле, биз ошол экологиясын күчтөндүрөлү, экологиясын мындан ары сактайлы. Жанагындай 7 тонна же болбосо башка уран боюнча месторождение ачпайлы. Бирок силер бизге карыз кечип, макул болушат. Жашыл саясат. Макул болушат, жашыл саясат, жана зеленый экономика. Бул жолдо да ойлонушпайт да. Себеби акыл эс жетпейт. Ошону койгонго мүмкүнчүлүк. Эгерде ошону баарын кое турган болсо мындай. Мисалы соттук реформа боюнча. Соттордо азыр элдер чындыкты, адилеттүүлүктү таппай атат да. Себеби акчасы көп, калың чөнтөктүн сөзүн сүйлөп коет, же болбосо бийликтин сөзүн сүйлөп. Эмнеге? Себеби бийлик тарабынан бул шайланат да. Бийлик тарабынан. Андан кийин каржылоо маселеси азыраак. Ошон үчүн мен мындай реформа киргизейин деп атам. Эми мындан ары сотторду эл шайлайт. Түзмө түз эл шайлайт. Бардык башка өнүккөн өлкөлөрдү карасам ошол жол менен кетиптир да. Биринчи 2 жылга шайлайт экен. Испытательный срок. Эгерде 2 жылда жакшы иштеп бере турсаңыз 5 жылга шайлайт экен. 5 жыл жакшы иштеп берсе 10 жылга шайлайт экен. Ошентип кетет экен. Эгерде калыс адилеттүү эмес чечимдер чыгара турган болсо, элде кайра аны артка тартканга, чакырып алганга мүмкүнчүлүгү бар да, укугу бар. Ошондо эл, соттор чоңдордун көзүн карабай, элдин көзүн карап калат. Анан каржылоо маселесин чечип беришибиз керек. Очойто акчасын беришибиз керек. Иште, мисалы, бир районду сен карайсың, мына коллегияң баскан, акчасын абдан төлөп беребиз, үйүң беребиз. Мына 5 жылга шайлап беребиз. Башкалардан акча алба. Анан бир нерсени айтыш керек, эгерде бирөөдөн бирдеме алып, эми кармалат болсо, экинчи сот системасы келбейт. Анан ошол сот системага мурун тергөөчү болуп, же болбосо айыптоочу болуп иштегендерди эмес, жактоочу болуп иштегендерди. Адвокат болуп иштеген тажрыйбасы бар адамдарды тартабыз. Себеби алар билет, адамды кантип коргош керек. Анан жана 48 саатка камап коюуну дагы жоебуз. Себеби 48 саатка мына жерлерди кыдырсам, алар айтып атат, балдарсы камап тургандан кийин мойнуна күнөөнү коюп тургандан чыгарып коет. Азыр болсо мындай кылабыз. Ал 48 сааттык
эмени жоебуз да. Эгерде күнөөсү болсо соттун чечими гана болсо анан камалат. Эгер соттун чечими болсо эч качан эч ким камалбай тургандай кылабыз. Бул соттук реформа боюнча. Мисалы ошол чек ара боюнча дагы бир топ реформаны Баткенге барып келдим. Ошол көйгөйдү айтып атышат. Эң негизги көйгөй чек араны биз 1 сантиметрди бербей сактап калышыбыз керек. Азыр болсо ошолор коңшу өлкө менен чек араны чече албай атабыз. Себеби ошол чек арада компетенттүү, өзүн талам талашкан, сабаттуу адам жок болуп атат да. Ошого барып переговор. Бияктан арстан болуп кетет. Мен көрдүм да далайын. Арстан болуп кетип мен кыйратам. Тияка барган тигилердин астына түшкөндө коём болуп калат. Мейли мен анан тигиндей кылайын, анан сүйлөшүн. Таламды так коюп туруп, мына аргументтерин баарын иштеп, алдын ала чыгып туруп кое турган болсо, тиги коңшулар деле алар даяр. Алар деле даяр. Бир чек араны чечип. Бирок 1 сантиметр бер ошол менен чечиш керек. Экинчиси, ошол чек арада жашаган адамдарыбызды колдоого алышыбыз керек. Эң негизгиси. Аймактагы. Мен ошолорго таазим этем. Ошо канча жылдан бери кандай кыйынчылык шартта жатат. Керек болсо ошо чек арада жашагандардын баарын светин мамлекет төлөп берсин. Керек болсо жана малын алып келип берсин. Ошол жерде иштеген жана шарт фермерби жана алма бак, ошонун баарын тигип берели. Эң негизги өтүнүчүбүз болсун. Ошол жерде тургула, ошол жерде бекемдегиле, ошол жерде жашагыла. Бул мамлекеттик саясат болуш керек да. Чек араны бекемдемес. Шайлоо жыйынтыгы сиз күткөндөй болбосо, азыр мындай толтура жакшы ойлоруңузду, пландарды, максаттарды айттыңыз, элдин жашоосун жакшыртуу боюнчачы. Сиздин аракет кандай болот? Ошол аракет уланабы же сиз башкалар азыр айтып сындап аткандай чет өлкөгө башпаандык сурап кетип каласызбы? Мен ушул күлкүм келди да, ушул чет өлкөгө качып кетет деген суроо. Ушул аябай айтылып атат. Мага ошол Соросто иштеп жүргөндө эле көп сунуштар болгон. Тилди билесиң, жакшысың, кел иштейли. Мен Кыргызстанда жок жашай албайм. Мен эгерде сыртта бир 3 күн жүрсөм, Кыргызстандын жыты, Кыргызстандын аба ырайы, Кыргызстандын абасы ушунчалык сагынам. Мен жашай албайм башка жакта. Эми шайлоонун жыйынтыгы мындай болуп атат. Булар айтып атышат, биринчи тур менен эле баарын жайлайбыз деп. Чындыгында экинчи тур болот. Биринчи турда 50% пайыз добушту ала албайт. Бурмалап койбосо эле. Эч бир талапкер ала албайт дейсизби? Эч бир 50ден ашык ала албайт. 50ге да жетпейт. Азыр где-то бир 30-35 алат ашып кетсе. Экинчи тур болот эгерде адилеттүү болсо. Экинчи турга ошол Жапаров менен башка бирөө чыгат. Экинчи турда ким чыкса ошол Жапаровду утуп чыгат. Себеби баардыгы тең ошону колдошот. Баардыгы тең азыр Кыргыз тарыхында биринчи жолу болот. Президент келелекте эле кетсин деген сөз чыккан да. Мындай болгон эмес эч качан. Мурун жарым жыл иштегенден кетсин дечи. Шайланып келелек, азыр элдин баары айтып атат, кетсин жарабайт бул деп. Ошондуктан ким ошол Жапаров менен чыга турган болсо ошол утат шайлоону. Мен көрүп эле турам. Бул бирок адилеттүү мамиле. Эгер бурмаласа, анда эл өзүнүн добушун айтат. Бирок мен аны каалабайм. Тополоң болушун каалабайсыз. Тополоң кереги жок. Тополоң кереги жок. Мыйзам чегинде болсун. Адилеттүүлүктү сактап берсин. Ошол жанагы саноону, жыйынтыгын адилеттүү чыгарып бергенге биз аны талап кылабыз. Биз ал үчүн күрөшөбүз. Бул бир. Экинчиси, ким утпаса да, ким утса дагы ошонун көзүн чукуп турган адам керек. Керек болду, иштеп турган. Мен ошол эгерде утпай калсам, мен ошондой адам болом. Камчы болосузбу? Камчы болом. Эгерде мен утуп келсем, ким ушу шайлоого катышса, адилеттүүлүк, айкөлдүк менен мамиле кылам дагы, бирөөнү да куугунтуктабайм. Бирөөнү дагы талкалап, баягы мага айтып атышпайбы түрмөгө отургузам. Бирөөнү да түрмөгө отургузбайм. Мен баардыгын чакырам. Келгиле. Биргелешип Кыргызстанды көтөрөлү. Кимде кандай шык мүмкүнчүлүгүңөр бар, билимиңер бар, ошо жагыңарды сүйрөө билет. Баардан мүмкүнчүлүк берем. Ошондо гана биз баягы бирдиктүү, биримдүү, ынтымактуу мамлекет болобуз. Ошондо гана бир эмеге умтулабыз. Кудай буйрса, эгерде утуп келсем, баардыгын башын кошом. Кечирим суратам элдин астында. Кечирим сурасын. Кечирим сурагандан кийин анан айкөл элибиз кечирсе, колдон келишинче жардам берсин Кыргызстанга. Бирок эгерде мен жанакындай оппозиция болуп кала турган болсом, мен сын айткан, бетке жеп, бирок бетке сүйлөгөн оппозиция болуп берем. Бир дагы кылч айтып, жанакы Бакиевдин заманын алып келгенге, ошолордун саясатын жүргүзгөнгө жол бербейм. Мен күрөшөм. Жакшы. Ушундай нотада бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Абдил ага, сизге ийгилик. 7 деген сан кыргызда бир ыйык сан деп саналат. Ошондой сан туш келиптир, катар номериңиз. Бул балким жогору жактын бир белгисидир. Ийгилик, аман эсен өтөлү. Кыргызга Кыргызстан керек. Мындан ары деле 10 январдан кийин деле жашашыбыз керек. Ийгилик сизге.
Ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Абдил мырза менен биздин маекти supertv.kg сайты аркылуу же болбосо Super TV телеканалы аркылуу, ошондой эле YouTube'дагы биздин каналдар аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.